Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздар. Өзбекстан Кыргызстанга оорукана куруп берет. Өзбекстан Кыргызстанга тез курулуучу 2 көчмө оорукана салып берет. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында ал ооруканалар Бишкек шаарында жана Кадамжай районунда курулат. Бишкекте 200 орунду жана Кадамжайда 200 орунду оорукана курулуп, алар жабдыктар жылуулугу менен болот. Бишкектеги оорукана улуттук госпиталдын Кадамжайдагы стационар райондук оорукананын жанында салынат. Учурда курушуучулар ишин баштады, деди ал. Бишкекте автобус айдоочулары иш ташташты. 17 ноябрда Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасында айдоочулар иш ташташты. Алар аталган ишкананын директору Нурлан Койчубаковдун кызматтан кетирүүнү талап кылышууда. Ал бул кызматка келери менен автобазада иш токтоп калган, баары артка кетти, дейт бригадир Канат Кожогелдиев. Ошондой эле ал эмгек акыны аз төлөп жаткандыгын айтты. Кожогелдиев кошумчалагандай, автоунаалар үчүн тетиктерди жеткирүү жок, бирок документтерге ылайык тетиктер алынган бойдон берилет. Номер 8 автобустун айдоочусу Нурлан Мураткуновдун айтымында карантин жарыяланган учурда пандемия менен күрөшүүдө автобазанын айдоочулары дагы жардам беришкен. Өзгөчө кырдаалдар менеслиги бензин куюп берди. Автобаза эмес, биздин айдоочулар кызыл зонада иштешкен. Буга чейин бир адам каза болду, дейди ал. Айдоочулар автобазаны кесипкөй адам башкарсын деп талап кылышууда. Иш таштагандар директорду кызматтан кетиришпесем, эртең жумушка чыкпайбыз деп жатышат. Шаардык ички иштер башкармалыгы ГУМда шек жараткан баштык изделип жатат. Имарат курчуга алынды. Окуя болгон жерге Свердлов районунун ыкчам тергөө тобу чыгып кеткен. Алар менен кошо шек жараткан заттарды УКМК өкүлдөрү да издөөдө. Борбор калаадагы ГУМ соода жайынан шек жараткан баштык табылды деген маалымат түштү. Бул тууралуу Бишкек ШИИБтин маалымат кызматынын жетекчиси Улан Жумаков билдирди. Эске салсак, буга чейин Бишкектеги ГУМ соода борборундагы эл сыртка чыгарылган. Бүгүн саат 16:00 чамасында Бишкек ШИИБтин жүзеки кызматына ГУМда шек жараткан баштык табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Свердлов районунун ыкчам тергөө тобу чыгып кеткен. Учурда алар шек жараткан нерселерди издөөдө. Окуя болгон жерге УКМК өкүлдөрү да барган, деди Жумаков. Ал элдин коопсуздугу үчүн соода жайы курчуга алынганын кошумчалады. Адвокат Жээнбековдун кабинетинен табылды делген Атамбаевдин видеосун жарыялады. Жактоочунун айтымында Ак үйдөгү президенттик кабинетине кирген жаран Аша Слесарев 42 минут деп жазылган дискти таап алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев менен абактагы жолугушуусу жашыруун камерага тартып алынган. Бул туурасында Атамбаевдин экинчи адвокаты Замир Жошев билдирип, видеосун жарыялады. Анын айтымында жарандардын бири 6 октябрга караган түндөгү башаламандык маалында Ак үйдөгү президенттик кабинетине кирип Аша Слесарев 42 минут деп жазылган дискти таап алган. Андан соң ал адвокат менен байланышып дискти берген. Facebook баракчама бирөө бир ай мурда жазган экен. Тилекке каршы ага эмеле жооп бердим. Ал дискти бергенден кийин өзүнүн коопсуздугу үчүн аты жөнүн жашыруун бойдон калтырууну аябай суранды. Дисктен мурдагы президент менен адвокаттын УКМКнын тергөө абагындагы жолугушуусун көрүүгө болот. Видеонун узактыгы 42 минут. Кыскача айтканда, жолугушуу учурунда Алмазбек Шаршеновичтин оорусу, кылмыш иштери, тергөө, соттук териштирүүлөр боюнча адвокаттардын кийинки кадамдары тууралуу кеп болгон, деп жазган Жошев. Ал ошондой эле бардык адвокаттар аларды тыңшап жатканын билишчү, бирок далилдей албай келишкенин белгилейт. Эми расмий далилдер чыкканына токтолгон адвокат жашыруун камера орнотуу боюнча эртең башкы прокуратурага арыз жазып, кылмыш ишин козгоо талабын коёрун айтты. Соңунда Жошев өлкө мыйзамдары боюнча шектүүчү айыпталуучу өзүнүн жактоочулар менен өз алдынча эч ким тыңшабаган шартта жолугушууга укуктуу экенин баса белгиледи. Благодарю, рад видеть вас. Остановились 12 ровно. 12. А вы без часов, да? Я забыл сегодня одеть их. Все время в 3 метрах. Альнура говорит, передачу передаю. Все одна была. Не разговаривай.
Садык Шернияз, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев түн жамынып Өмүрбек Текебаевтан консультация алып жатышат. Садыр Жапаров менен Ташиев түн жамынып Текебаевтан консультация алып жатышат деп билдирди 14 ноябрда Фейсбуктагы түз эфирде президентке талапкер Садык Шернияз Өмүрбек Текебаев тууралуу суроого жооп берип жатып. Текебаев ал өзү парламентаризмди коргоп келе жатат. Мен дагы коргоп келе жатам. Мүмкүн Текебаев менен жакындыгым таасир тийгизип жаткандар. Текебаевдин таасири азыр бүтүндөй Кыргызстанга тийип жатат. Текебаевдин таасири Садыр Жапаров менен Ташиевке да тийип жатат. Садыр Жапаров менен Ташиев түн жамынып Текебаевтан консультация алып жүрүшөт. Аны кандай карайбыз? Алар дагы Текебаевдин проектисиби? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Текебаев чоң саясий күч. Аны мен да билем, аны эл да билет, аны ошол эле Садыр Жапаров менен Ташиев да билет. Ошон үчүн чакырып консультация алып жаткан чыгар, деди Садык Шернияз. Ал өзүнүн жеке позициясы бар экенин, көп суроолорду Текебаевке каршы чыкканын айтты. Ата мекенде жүргөндө дачасы боюнча маселеге каршы чыккам. Эгерде менин идеям менен каршы келе турган болсо, анда ким болбосун мен каршы чыгам. Эгерде мага идеясы жанаша турган болсо, ким болбосун мен ал менен достошом. Мына менин позициям, деп кошумчалады Садык Шернияз. Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарга рахматын айтты. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков туулган күнү менен куттуктагандарга ыраачылыгын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы расмий баракчасына билдирүү жарыялады. Урматтуу мекендештерим, сиздердин көпчүлүгүңүздөрдөн кечээ 16 ноябрда менин дарегеме жылуу сөздөр менен бирге куттуктоолор айтылды, жазылды. Ар бириңизге чын дилимден ыраачылыгымды билдирем. Мен үчүн айтылган ар бир каалоо тилектериңер кымбат, өзгөчө маанилүү. Мага эмне кааласаңыздар, сиздерге да ошону каалайм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун, бекем ден соолукта болуңуздар. Кыргызстаныбызды жараткан Кудай колдосун, деп жазылат билдирүүдө. Кошумчалай кетсек, 16 ноябрда экс-президент Сооронбай Жээнбеков 62 жашка толгон. Кыргызстан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү Кытайдан дагы бир ирет сурады. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кытайлык кесиптешинен тышкы карыздын Кыргызстандын бюджетине келтирип жаткан оорчулугун жеңилдетүүгө көмөктөшүнү суранды. Бул туурасында ТИМдин маалымат кызматы билдирди. 16 ноябрда Казакбаев Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул октябрь окуяларынан кийинки эки өлкөнүн жогорку деңгээлдеги алгачкы расмий байланышы болду. Коронавирустун макроэкономикалык кырдаалга тийгизген негативдүү таасиринен улам министр өлкө бюджетинин жүгүн жеңилдетүү үчүн тышкы карыз боюнча көмөк көрсөтүү маселесине көңүл бурду, деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Казакбаев Кыргызстанда иштеген кытайлык компаниялардын жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча тийиштүү чаралар кабыл алынаарын баса белгилеген. Бул максатта жакынкы күндөрү көйгөйлөрдү кенен талкуулоо максатында Кыргызстандагы Кытайдын алдыңкы компаниялар менен тегерек стол өткөрүү пландалганын айткан. Өз кезегинде Кытай ТИМинин башчысы Ван И Кыргызстандан экспорттоочу экологиялык айыл чарба азыктарын жана чек аралаш Синьцзянь уйгур автономдуу районуна ташылган көмүрдүн көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар болуп турганын билдирген. Муну менен бирге Кытай тарап Кыргызстан менен болгон активдүү кызматташтыгын улантууга даяр экенин ырастаган. Ошондой эле тараптар Тооругач жана Эркечтам Кыргыз-Кытай чек ара көзөмөл өткөрмө пунктуларын толугу менен жандантуу маселесин талкуулашкан. Белгилей кетсек, соңку 12 жылдын ичинде Кыргызстандын Кытайдан алган карызы дээрлик 200 эсеге өсүп 1 миллиард 775 миллион долларга жетти. Бийлик Кытай башында турган бир катар өлкөлөр менен карызды реструктуризациялоону сүйлөшүп жатат. Буга чейин финансы министрлиги Кытай насыя төлөө мөөнөтүн жылдыруу үчүн белгилүү бир шарт коюп жатканын маалымдаган. Бөйрөгү жарылып, сөөктөрү сынып, Москвада кыргызстандык кыз 5-кабаттан кулап кетти. Москвада кыргызстандык Жаңылай Турсунбаева аттуу кыз 5-кабаттан 12 ноябрда кулап кетти. Анын абалы өтө оор деп бааланууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Окуя Павелецкая метросунун жанында жайгашкан үйдө болгондугу такталды. Баткен облусунун 17 жаштагы тургуну терезеден кулап кеткен. Кыз жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дарыгердин айтымында анын абалы өтө оор. Жүрөк менен өпкө катуу жабыркап, бөйрөк жарылып, баш сүйөктөрү, кабыргалары сынган, баш мээси чайкалган, операция талап кылынат. Мекендештер операцияга каражат чогулта башташты. Элчиликтен билдиришкендей, кыз апасы Дилрабо Эшенкулова менен жашаган жана Москва облусунун Дидовск шаарында окуп жүргөн. Арстан Алай, Садыр Жапаров эмес, мен президент болом. 17 ноябрда маалымат жыйынында мен өзүмдү жаңы Кудай деп эсептейм. Эмнеге? Себеби дүйнөнүн башкаруучуларына шарттарын эми мен коем, деди коомдук ишмер Арстан Алай. Мен президент Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылдым. Анткени ал жаңы доордун талаптарын билбейт. Ал башкарылган жок. Алар мени соттогусу келип, түрмөгө камап, кылмыш ишин козгошту. Акырында эмне болду, деди ал. Мен жаңы Кудай болдум. Ааламды, жаратылышты, адамзатты башкарам. 2020 жылы Жээнбековдун убакыт
убактысы бүттү, эми мен президент болом деп түшүндүрдү ал. Ишмердин айтымында Садыр Жапаров президент болбойт, анткени ал периштелер өз ара талашып тартышып, Жапаров президент болбойт деген аянды көргөн. Ошондой эле ал экс-президент Атамбаев анын каалоосу боюнча кечириле турганын көрүнүштүү көрдү. Аалам түбөлүк жашоого өтүүнү суранып жатат, мен өлбөс жанга айлануудамын деп сөзүн жыйынтыктады ал. Коронавирусту көзөмөлдөп жатасызбы жана эпидемияны эмне үчүн Кыргызстанга жибердиңиз деген суроо узатылды. Кыргызстанда вирус болгон эмес, деди ал. Ошондой эле ал экс-президент Атамбаев анын каалоосу боюнча кечириле турганын билдирди.